Дагы бир Кутман таң, ардактуу замандаштар, кайрадан эле студияда эфирде мен жалгыз эмес, жаңыдан алып баруучулук кызмат ээлеген Каныке Жороева. Кутман таң. Кутман таңыздар, мен дагы бир рет биздин катарга жаңыдан кошулуп, ак дасторкондун четинде отурган замандаштарыбызга тамагыңыздар даамдуу болсун деп айта кетмекчибиз. Ошондой эле биздин студиябызда дагы бир жаш ырчы Сыйлуу коногубуз келип сыйлуу калган. коногубуз бар, Макс мырза. Саламатсыздарбы? Көп кырдуу таланттуу инсан. Саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Арбаңыздар жакшы. Кутман таңыз менен максат айтыңыз негизинен биз билебиз, ушу мода тармагында эмгектенген кызматкерлер өзгөчө таланттуу келесиздер. Албетте буга шек жок. Бирок кантсе дагы сиздерге таң этелеп турганы мындай кыйынчылык жаратпадыбы бүгүн? Көчө күнү атайын эрте жатып алгам, бирок уктай албай жаттым. Эмне үчүн? Эмне себеп болду? Бул жакка келгенден кийин бүт жалпы коллектив менен чогуу болуп, Кеңешип, сүйлөшүп, даярданып. Чогуу жатып бир бөлмөдө анан алар бака-шака болсо уктай албай эле анан ошентип Кыйналыпсыз да, бирок азыр маанаңыз абдан жогору. албетте. Жакшы, Максат мырза келиңиз, ушул жака, бул жака камерага каратып, жалпы биздин тергөөчүлөр менен өзгөчө Ош шаарынын тургундары менен саламдашып алалы. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу Кыргызстандын экинчи борбору болгон Ордолуу Ош шаарыбыздын жалпы тургундары. Кутман таң деп кала кетели. Кутман таңыңыздар менен. Эң сонун. Ой, мынакей саламда жолдоп койдук биз Максат мырза менен жакшы. Анан мен дагы конокту тереңирээк тааныштырып өтөйүн, нарын. Сөзсүз түрдө да кел. Ушул Макс мырза мамлекеттик учур жаштар театрынын актёру, ырчы. Ошондой эле биздин жана Даңазалуу Доор сериалында Байзет Шахзаданын үнүн коштогон таланттуу мырза. Анда Бүгүн кечке маек кылсак дагы биздин убактыбыз жетпей калышы мүмкүн да, ошондуктан. өзгөчө чындыгында Даңазалуу Доор тасмасы сериал биз билебиз, аябай эле биздин кыргыз элине кенен тараган. Жакшы. Келиңиз эми Максат мырза сизге кайрылалы. Сиз деле ушул жалпы учур театрдын жамааты менен биргеликте мынакей театр фестивалынан келдиңиз. Ооба. Ошо мамлекеттик учур жаштар театрына 2014-жылы театралдык окуу жайды аяктаган соң киргем. 3 жылдын жүзү болуп олтурат. Ушундай чоң деңгээлдеги фестивалга биринчи жолу катышып атам. Мына катышуучу деген Сыймыктан мактанып коелу, Бизде баракча бар. Мен үчүн сыймык. Ушундай атайын театралдык фестивалга катышып, өзүмдүн театрымды Даңазалап. Максат мырза жакшы. Айтыңызчы, негизинен мынакей айтып калдыңыз, бул биринчи сиздин баштап жаткан театр жарышындагы фестивалга катышуңуз. Ооба. Айтыңызчы, мынакей чындыгында өзүңүз билгендей эле театр жаатында аябай эле көп инсандар эмгектенет. Бул албетте жанагындай эмгек сиңирген театр кызматкерлери бар. Айтыңызчы, алар менен биргеликте бир сахнада болуп, мындай өзүңдү элге тартуулоо кандай болду? Кандай сезимдер менен коштолду? Аябай жакшы сезимдер, айтып бүтө алгыс. Жогоруда келип кеткен агайларыбыз менен, ошол эле Элим Калмуратов агай менен өзүмдүн агайым дагы болчу, фехтованиядан берчи. Азыр болсо бир сахнада ойноп, ушул Бексултан Жакиев агайыбыздын Улуу Үркүндө деген спектаклинде ал Макечал деген каарман, мен болсо Миң Жашар Баатыр деген каарманмын. Экөөбүз ушундай ойногонума абдан сыймыктанабыз. Кызык экен, анда бизге бир көзүрмө тартыла бермейсизби? Ошол Улуу Ошол Үркүндө өзүңүздүн образыңызда. Жакшы, келгиз. Анда эмесе мен Баатырдын образы бул орус ак падышачылыкка каршы чыккан кыргыздын баатыры болгон. Ошол жеринен бир үзүндү айтып берейин. Орус кедейлери падышаны тактан кулатыптыр деген каң шаар бар. Эгер ошол чын болсо, кайран элдин карамылтык түтөткөнү текке кетпейт тууган. Дегенде
или мага сүйлөп ушундай. Эң сонун. Жакшы. Негизинен чыныгында мынакей өзгөчө Максат Мырза образга киргенде эле мен чыныгында даңазалуу дор тасмадагы үндөр бир замат эле кулагыма түшүп келди. Эң жакшы. Анда эмне кылалы? Байзеттин дагы үнүн угуп көрөлүбү, чогуу көрөлүбү. Ой, негизинен мындай болчу, албетте дагы бир даңазалуу дор тасмасынан бирден кыскача үзүндө мындай үнүн коштоосу менен жаңыртып бербейсизби? Анткени биздин тилгөөчүлөр мындай таң калсын, Макул, анда бир поэзия айтып берейин. Сөзү Саламат Жүрсүнбеков. Өмүр кино. Мезгил токтоо, өтө берет барктанбай. Эч бүтпөгөн кервен өтүп жаткандай. Же болбосо бир таланттуу режиссер биз жөнүндө кызык кино тарткандай. Өркүндөөдө артта калбай замандан, нечен кино жаралбады адамдан. Өмүр өзү кино болуп сезилет, эң таасирлүү тасмалардан жаралган. Кыска убакыт өтүп татаал жүк менен анын баарын адамзатка жүктөгөн. Көтөрө албай тажап кетсең биле жүр, өмүр кино, кызык кино бүтпөгөн. Сюжет татаал, ал алмашпайт башкага, бирөө өлүп, жан кыйналып жатса да, айлаганча катышабыз баары бир. Кино бизге жакпаса да, жакса да. Өмүр өтө ыйык нерсе деп билип, бала кезден биз ушуга телчигип, азыр болсо анын баркын билбейбиз, авторуна келме гана келтирип. Баарын унут, эч ойлонбо, баш катырбайт оюбузда эч бир суроо. Колуңузда куюлган жүзүм вино, ошол вино ашказанга кетерде да. Өмүр кино, өмүр эч бир бүтпөс кино. Ай, баракелде, кол чыгарып болсун. Кол чыгарып сиз үчүн эң жакшы болду. Анан кийин биз үчөөбүз чогулуп биздин Төлөкөн айыл аймагынан 35 жыл агартуу тармагында иштеген Абдалыева Токтош апабыздын бүгүн туулган күнү экен нарын. Эң сонун карагылачы ардактуу замандаштар, 10 октябрь күнү өзгөчө таланттуу инсандар, мынакей биздин Абдалыева Токтош апабыз чынында туулган күнүңүз кут болсун. Ылайым эле дүйнөдө кандай гана жакшылыктар болсо, баарысы сиздерге гана арналсын. Чынында эң башкысы Кудайымызга ден соолуктар берсин. Жана ошондой эле бизде бүгүн эксклюзивдүү куттуктоо менен Максат Мырза да келиңиз, куттуктап коелу. Саламатсызбы, урматтуу Токтош апа. Бүгүнкү кутман курак туулган күнүңүз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Балпайган байбиче болуп, небере чөбүрө кыбыралардын бактысын көрүп, төрүндө олтурган бактылуу апа болуңуз, ден соолугуңуз бекем болсун, көп жашаңыз. Анда эмесе төмөндөгү бүгүн сиздин туулган күнүңүз деген чыгармам сизге гүл десте катары белек болсун. Эң сонун. Албетте Токтош апабыздын дагы маанайы абдан көтөрүлүп калды окшойт. Биздин негизи бизге бул куттуктоону жолдогон балдары, келиндери, кыздарынын атынан дагы бир ирет Токтош апа туулган күнүңүз кут болсун. Анда майгыңызды улантабыз. Жакшы, келиңиз. Максат Мырза, айтыңызчы, негизи эле өзүңүздө дагы эмне мындай бөлүшөр жаңылыктар бар? Эстрада жаатында. Эстрада жаатында азыр ошол 16 кыз деген казакча ыр жаздыргам, ошонун клибин тартканбыз. Монтажы болуп атат. Кудай буйрса жакын арада жалпы көрүүчүлөргө тартуулайбыз. Андан тышкары Гүлдөй жан деген чыгарманы жаңыча вариантта жаздырып атканбыз. Асылбек Өзбеков агабыз ырдаган. Жумамүдүн Шералиев агайыбыздын чыгармасы. Кудай буйрса аны дагы жакын арада бардык радиолордон уга аласыздар. Эң сонун. Максат Мырза, айтыңызчы, эмне үчүн 16 кыз? Же 16-чы? Кызык экен темасы. Чындыгында мындай суроо жаралат да, балким Максат 16 кыз менен бир заматта жолугуп, анан ошол жалпы 16 кызга арнап өттү болуш керек чыгарманы деп. Кандай кыласыз? Бул деген негизи казак элинин элдик ыры. Сары тоок деген чыгарманы аткардым эле го. Ошондой сыяктуу эле казактын дагы бир шаңдуу, бир тамашалуу ыры. Бул 16 кыз деген эме
негизинен жигиттер шок болот эмеспи, анан кийин көбүнчө эле жигитке байланыштуу, тийиштүү болот болуш керек. Клибин дагы ушундай өзүм режиссер болгонго аракет кылдым. Эң сонун. Айтпадымбы жана тааныштырып атканда көп кырдуу депчи. Өтө эле көп кырдуу таланттуу экенсиз. Рахмат. Өмүрбек Назаралиев деген актер байкебиз ойноду. Ошо 16 кызды атайын кастингден алып алып, анан көлдөн съемка болду, Ысык көлдөн. Анан студиянын ичинен көк фондо. Максат мырза, ушул жерден кайрылып мен сизге токтотоюн, суроо атайын. 16 кызды ким тандады? Өзүңүзбү же режиссер менен биргеликте? Менин продюсерим Курманбек Ниязбеков байке тандады. Ошо Facebook, Instagram. Ал эми сиздин табелтиңизге жаккан кыздар чыктыбы арасынан? 16 кыздын ичинен. Негизинен ал жерде баары тең татынакай кыздар, анан кийин биз бирөөнүн бою кичинекей, бирөөнүкү узун, бирөө кара тору, бирөө ак жумал болгон ушундай атайын Ар кандай кылып ар кандай кыздарды тандадык. Эгиз кыздар дагы бар. Мен ушу 16 кызды уккум келди атнар. Жакшы. Көрүңүз. Анда эмесе, жөнүгүндө достор, кабыл алыңыздар, эксклюзив түрдө бизде бүгүн Максат мырза жаңы чыгарма аткарып берет. Келиңиз. Анда эмесе, жалпы Ош Прем телеканалынын көрүүчүлөрүнө, жалпы эле кыргызстандыктарга 16 кыз деген чыгармамды аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Буйрусян эке достор, азыр нече мүнөттөн кийин Максат мырза жанагыдан жаңыдан делип келаткан чыгарманы аткарып берет. Экен темасы. Жакшы, мындай Максат мырза, ушул жерде мындай маекти кылып туралы. Анда мен тамсил айтып берейин. Эң сонун, келиңиз. Театрдан үйрөнгөм. Мидин Алыбаев коңгуроону ким тагат? Чыгып сүйлөп, улам бир кыйыны, жүрүп жатты чычкандардын жыйыны. Туугандар, эгер айт десеңер чыныңы, омышыкты ойлосом, алкымдан тоголоктон өтпөй калатырымы? Деди көк чычкандын бир эрининин жырыгы. Акемдин айткан сөзүнүн жок калети. Ой булган падагы, мышыктын кармаса жаман адаты. Инди да казып чечип болду, ылгыбай бала чаканы. Билбейм, буга бир илажы болбосо, тукум курут кылганы жатабы? Деп чычканды айтты башына түшкөн мүшкүл капаны. Ошентип турганда бүт жыйын тунжурап, сүйлөдү бир чычкан кужурап. Мышык жейт деп айтып жатабыз, бери айтып жатабыз. Менимче билесиңерби, эмнеде биздин катабыз? Өз ишин жаман аткарат, кароолго койгон чычкандар. Аны билбей кырылып жатканыбызга капабыз. Ошондуктан уйку кабышкан керек бизге сак чычкан. Антпесек эле мыкеңдин бизди тутканы туткан. Анда эне чычкан ыйлады. Тиле өткөрөт элем балекетиңди алайын, аман эсен чыксак кыштан. Бир окумда мен таптым акылды, деди сылаң курас чычкан. Ой, жашырсак болбос. Ой, биз жаман эле элбиз, дайыма лаң жолдош. Болбосо кыйын деле иш эмес. Мышыкка каршы амал ойлош. Мышыктын мойнуна коңгуроо тагылса, алга чырып сала бергенде, шыңгырап кагылса да кампанын ичи жаңырса. Анан ай, жаныңар жокпу мындай кирип кетүү чыйын табылса. Деги туура экен айткан сөзү. Ооба нанайын. Акыл жаштан. Бул акылды эмнеге ойлодук экен баштан? Дешсе көбү сөз алып сүйлөдү чычкан мастан. Мунуңар туура акыл экен, ырасын айтсам. Бирок бир баатыр чыгар бекен арабыздан. Ошол коңгуроону алып барып, мышыктын мойнуна таккан. Чоң рахмат. Баракелде, кол чабуулар. Максат мырза, келиңиз, бияка эле кайрадан орун алыңызчы.
мынакей өзүңүзчө укмош бир тамчыны айтпайсыз. Аябай кызык. Нарына турсам мен айтайын, аябай бакандай токтоо адамдын образын ойногондо бул жакта турган адам дагы бир башкача сезимде болуп калат экен да. Таасир этет. Негизинен билесиздерби, ардактуу замандаштар, таланттуу инсан ар тараптан талант болуш керек. Жада калса билесизби, максат ушул театр жаатында эмгектенген инсандар жада калса эмнеге мынакей кол тийбесин, баарысына образ берип жаратып бериш керек. Өзгөчө көз караш менен, Албетте. Демек, чындыгында мынакей жоо рахмат. Таң эртелеп келип жакшы бир өзгөчө ой, мынакей бизде кайра деле мынакей музыкабыз даяр экен. Кайра деле сен сактагыдай чакыралы биздин атагын. Кудай катырылган. Келиңиз. Эмек достор, кабыл алыңыздар. 16 кыз. Баракелли. Кол чабуулар. Чоң рахмат. Ой, рахмат, Максат мырза. Аябай манайыбыз көтөрүлүп калды, нарын аябай жакшы экен. Жок, негизинен чынымен ушинтип пат-паттан келип биздин ырчы жылдыздар ырдап турса, ошо ырдын шылтоосу менен биз таңкы көнүгүүнү кылып алдык. Секирип, жакшы, рахмат. Эми келиңиз, Максат мырза, чынында жакшы мынакей калк тилектер дарына өтө өзгөчө туулган күнгө дагы бир сапар тартып келип десе болот, жаңылышпайбыз. Келиңиз, сизге эркин микрофон, ушу биздин жалпы Ош шаарын сүйүп тургандарына калк тилектер дарына өтүңүз. Эң биринчи сиздерге чоң рахмат. Жалпы Ош Прем телеканалынын жалпы жамаатына.
Үнүңөр өчпөсүн, ушинтип элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Айтканыңыз келсин. Ден соолугуңар бекем болсун. Ошондой эле ушул бизди көрүп жаткан Ош Пирим каналынын жалпы конокторуна кутман таң, жаңы ойгонуп аткандарга, бардык кыргызстандыктарга кажыбас кайрат, албан иштерине ийгилик, күз күрөш демекчи. Ошол күздө мол түшүм болуп, ошол түшүмүңүздөр берекелүү болуп, барчылык болсун, токчулук болсун. Рахмат, Макс мырза, бизге жагымдуу каалоо тилектерди билдирип өттүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфирде бизде конокто Макс мырза болду. Макс мырза мамлекеттик учур жаштар театрынын актёру, ырчы, көп кырды таланттын ээси. Сиздин иштериңизге ийгилик каалайбыз, чыгармачылыкка ийгилик, дайым жагымдуу жаңылыктарыңыз менен бизге келип конок болуп туруңуз. Чынын эле Максат мырза, сизге рахмат. Таңертең эле келип өзгөчө мындан билебиз. Вактыңыздарды бөлүп, эң башкысы, жакшы бир жаңылыктарды бөлүшүп кеттиңиз. Өзгөчө биз маанабызды көтөрүп, жагымдуу чыгармалар аткарып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Мен айтарым сизге, эң мыкты актерлук чеберликтен таймаңыз. Эмгектениңиз. Буюрса сизден дагы билесиз, ушунда бир гана үйүнүңүз менен таануу эмес, буюрса мынакей ырчылык жаатында дагы, өзгөчө актерлук жаатында дагы сизде эң алдыңкы орундарды көчүрөлү. Сизге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик, буюрса келип туруңуз. Чакырсаңыздар. Албетте, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Демек достор, ушундай жакшы бир сонун маанайдан кийин, кызыктуу маектен кийин биз эфирибизди алдыга улантабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.